Assalamu alaikum, биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары. Word боюнча 6-сабак. Бүгүнкү сабакта дагы деле бул жогору жактагы меню бөлүгүн тааныштырууну улантабыз. Алардын милдеттери, ал жактан эмнелерди кылабыз. Word'ду биз дайыма биринчи ачканыбызда бул ушул главная бөлүгүндө турат. Биз болсо бүгүн ссылки деген бөлүгүн сөз кылабыз. Ссылки бөлүгүндө достор оглавление, сноски, ссылки и списки литературы, название анан бул жактары бар. Булардын ичинен дагы биз бардыгын колдонбогонубуз үчүн негизги болгон жана көп колдонулган жерлерин көрсөтүп берүүнүн аракетин көрөбүз. Негизинен Word'ду көлөмдүү иштерди, студенттик иштерди, кандидаттык иштерди жазууда колдонуп келебиз. Жана өзүбүздүн ишибизде дайыма эле айрыкча студенттик иштерди жазганда ишибиздин мазмуну болуш керек болот. Ошол мазмунун кандай кылып коебуз, кантип жазабыз. Негизи көпчүлүк учурда байкап жүрөбүз. Мазмуну деп эле аны мындай кол менен жазып, андан кийин дагы астына тиешелүү нерселерди жазып эле беттерин кол менен коюп ушундай бир түйшүк жаратылып жүргөнүн көрөбүз. Болбосо бул жерде Word'дун бизге даяр сунган мүмкүнчүлүктөрү бар. Оглавление бөлүгүнө келип, автоматтык түрдө бул экөөнүн бирөөсүн тандап мазмунун коюп койсок болот. Бирок бизге эң негизи кол менен койгон дагы ыңгайлуураак. Ручное оглавление дегенди коебуз. Бизге мындай даяр мазмуну чыгып калат. Бул жерге келебиз. Мазмуну деп алмаштырып коебуз. Кааласак муну бул жерден бир аз чоңойтуп алсак болот. 20 кылып коелу. Анан буларды дагы үстүнө бир басып эле бул биринчи подтемабыз же болбосо биринчи темабыз Word боюнча сабак. Word боюнча сабак. Андан кийин экинчиси текст дейт. Текст ушундай кылып эле булардын беттерин алмаштырып алсак болот. Өзүңүздөр байкагандай, бул жердеги бул көп чекиттер жазууга жараша өзү орунду ээлеп калып атат. Биз эч нерсе өзгөрткөн жокпуз. Бул жагы дайыма аягында туруп атат. Демек бизге ушундай бир ыңгайлуулукту берет экен. Андан кийин бул жакка кошуу, алуу боюнча бул жактарды колдонсок болот. Мына добавить деп биринчи уровеньдеги текст кошсок болот экен. Бул жакка дагы Word боюнча кийинки сабактар экинчи уровеньдеги бир нерсе кошсок болот. Мазмунун коюу боюнча ушул жерди колдонсок жакшы болот, урматтуу биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары. Эми биз өзүбүздүн ишибизди, жумуштарыбызды аткарып аткан учурда аралаш сүйлөмдөрдө этиштин чактары же ыңгайлары ээрчишип келет дейт. Бул кандайдыр бир китептен алынды. Бул цитата, бул маалымат. Аны биз сноска берип белгилешибиз керек болот. Ошол сноски деген бөлүмү ушул ссылки деген бөлүмдүн ичинде экен. Бул жерге могул вставить сноску дегенди эле басабыз. Муну бассак, бул жерге сноска коюлат. Бирок ошол эле учурда автоматтык түрдө бул аягына мынтип келип туруп калды. Мына бул жерге жазууга даяр. Бул мисалы азыркы кыргыз тили китеби, мисалы билбейм, 50-бет 1997 жыл деген сыяктуу китептин автору, ошол нерселер бул сноска бөлүгүндө берилет. Кийинки сносканы коюуда деле кайра кийинки бир жерге барып, андан кийин кайра вставить сноску десек, автоматтык түрдө экинчисин коюп, бул болсо экинчи китеп, ушундай кылып жазып кете беребиз. Демек, урматтуу биздин каналыбыздын катталуучулары, ошол сноскаларды колдонуу боюнча биз ушул бөлүмдү колдонот экенбиз. Андан кийин интеллектуальный поиск деген исследование деген бар. Бул биз муну негизи колдонбойбуз деле. Кандай иштейт экенин дагы көп караштырган жокмун. Бирок бул
ошол сөзсүз компьютер интернетке туташкан болуш керек экен. Анан кандай иштейт? Көп негизи Word'ту бул интернетке туташтырып көп деле колдонбойбуз. Ошон үчүн муну көрсөтүп бербейм. Буга чейинки выставка деген сабагыбызда дагы ушул ссылкалар тууралуу сөз кылганбыз. Бул жерде дагы ошол ссылки, списки литературы деген бар экен. Негизинен бул жерде ошол адабияттардын колдонулган адабияттардын тизмесин көрсөтүүдө, бул көбүнчө тексттин аягында болот. Ошол боюнча колдонсок болот экен бул жерде. Бул жерде да список литературы дейт, строение дейт, ссылки дейт. Ссылкалар менен кое турган болсок, демек бул жактан да ошолорду тандап коюп колдонсок болот экен. Список литературы дейт. Муну келип туруп атын алмаштырып алабыз, мисалы. Адабияттардын тизмеси, колдонулган адабияттар, же болбосо колдонулган адабияттар. Андан кийин бул жерге ошол адабияттардан баштап жазып колдоно берсек болот. Азыркы кыргыз тили деген сыяктуу адабияттарды колдонуп, муну каалагандай көбөйтүп кете берсек болот. Бул жерде название дегени да бар. Ставить название дейт. Бул көбүнчө мындай бир сүрөт колдондук. Мынакей бул жерде биздин биринчи сүрөтүбүз бар эле. Ушунун үстүнө келип басып, ставить название десек, мынакей сүрөт 1 дейт. Подпись бул сүрөт экен. Положение дейт. Каягында турсун. Над выделением объектом же под выделением объектом ушундай кылып тандап алып туруп, окей дегенди бассак, мына сүрөт 1 деп чыгып калды. Буга ар кандай, мисалы сүрөт 1 лого тип ушундай кылып ыңгайлаштырып жазып алсак болот экен. Кийинкиге барып, дагы бир сүрөтүбүз бар эле бул жерде. Муну бассак сүрөт 2 деп бул дагы мынтип чыгып атат. Бүгүнкү сабакта, урматтуу биздин каналыбыздын катталуучулары, ушул ссылки бөлүгүндө ушул нерселерди көрсөтүп берели дегенбиз. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Өзүңүздөрдү өнүктүрүңүздөр жана өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошуңуздар. Баарыңыздарга ийгилик каалайм.